Суу чарбасында эмгектенип жаткандыгына 20 жыл болгон Сейитбек Сагымкулов кичи мекенди Жумгал районундагы ирригация системасын ийне жибине чейин билген адистердин бири. Ушундан улам ага көбүн эсе жооптуу иштер тапшырылат. Бул жолу кесиптештер менен биргеликте узундугу дээрлик 25 чакырымга чамалаган Түгөл суу каналынын жээктерин ар кандай бак тарактардан арылтуу менен алек. Антишпесе жазгысын суу шыдыр кетпей, өздөрүн да алардын кызматтарынан пайдаланышкан 5 айылдын дыйкандарын да түйшүккө салбай койбойт. Күзгү оңдоо жумуштарын ийгиликтүү бүтүрдүк. Эми орки кышында багы суук болуп кеткенине байланыштуу жазга даярдык катары каналдардын жээктериндеги өскөн бадалдарды, бактарды кыюу жумуштары менен алектенип атабыз. Муну 3 күндө бүтөбүз. Анан башка тиги Кайырма каналына чыгабыз, жээктери бар. Ал эми учурда минтип негизги жумуштары аяктап калган Күчүк каналынын 150 метр аралыгына буга чейин Г блоктору төшөлүп, 3,5 чакырымы механикалык тазалоодон өткөн. Натчада Чаек жана Кызылжыл сайылдарындагы 300 гектардан ашыгыраак айда аянттарын ным менен камсыздоодо бир кезегидей оорчулуктар орун албады. Кырдаалдын мындай жагымдуулугу жаңы кубаттуу техникалык толуктоолор менен түшүндүрүлөт. Айрыкча Ислам өнүктүрүү банкынын атайын долбоору менен гранттык турда алынган экскаватор жана бетон аралаштыргыч жергиликтүү ирригаторлордун жеңилдерин жерден, оорлорун колдон алды. Ошо техникалар келип азыр үзгүлтүксүз элге суу берип атабыз, Кудайга шүгүр. Ошо могу техникалар келгенден бери жакшы болуп калды. Жазында көп болуп калат экен жумуштар. Ошо азыр могу бош убакта ошо алдырып атабыз. Кенейтип арыктарды. Анан күйүүчү май деген массалар жетип атабы? Жетип атат баары жакшы, Кудай буйрса. Жумгал районундагы насос станциялардын жабдууларын жаңыртуу, каналдарды механикалык тазалоолордон өткөрүү жана оңдоо, запастык болуттар менен камсыз кылуу сыяктуу аракеттерге үстүбүздөгү жылы республикалык бюджеттен 21 миллион 472 миң 900 сом чегерилген. Баарысы тең өз максатына жумшалып, сугат жана ирригация объектилеринин жөндөмдүктөрүндө мүчүлүштүктөр жок. Антчы да акыркы кездерде өзгөчө сезиле баштаган кургакчылыкты көңүлгө бекем түйүү менен жергиликтүү ирригаторлор алдаганча натыйжалуу жаңы ыкмаларды жайылтууну көздөшүүдө. Жаңы долбоорлор келип атат. Анын бири тамчылатуу жана чачыратуу сааруу болуп атат. Түгөл сайыл өкмөтүндө ППС'тин жеринен 150 гектар тамчылатууга жана чачыратуу сааруу боюнча проектини киргизип атабыз. Азыркы күндө 2 лот менен тендерге берилген. 57 гектарга азыркы күндө тендери жарыяланып, тендери ачылып, договор түзүлгөн. Кудай буйрса жаз алды менен уже проект ишке ашат. Жумгалдагы эле демдүү демилгелер Нарын облусунун башка райондорунда да өкүм сүргөндүгүн белгилейли. Алсак ушул тапта Кочкор районундагы Көлүкөк көлүнөн сифондук суу чыгаруу боюнча жигерлүү аракеттер жасалгандыктан алдыдагы жазда сугат суулардын көлөмүнүн көбөйөрү айтылууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.